Bul түшүмдү начар берет, мисалы үчүн. Дәрі-дәрмек берелин десек кымбат. Эсенбай Мажиев 87 жашта. Көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Жаз алды менен жер чаап, менет кылып күзүндө жыйнап алат. Эгиндин мол түшүм бериши жасаган менетке жараша экенин айтат. Анткени ар бир күн чоң эмгекте талап кылаарын белгилейт. Бу дыйканга эч кандай бир пайдачылык бирдеме азыр келбей калды. Себеби кымбатчылык, трактордун баягы гарүүчүлөрү кымбат, жер семиткичте кымбат. Misal için 1 kilogram yer semizgeçinin 1 kilogramı 40 som 50 somga жетip атат. Dıykandarga hiçbir fayda ziyandan bölök işteke yok. Ondan kaysı ememenen biz uşul dıykançılıktan düşüm alalabız. Düşümge öte kıyınçılık bolup kaldı. Учурда да талага жүгөрү эгип, күндүн ысык суугуна карабай кетменин көтөрүп чаап жүрөт. Күнү бою тынымсыз иштеген дыйкандарга эл өкүлү Жеңишбек Токтурбаев жер салыгын көбөйтүүнү сунуштады. Анда айдоо жерлерине салыктын өлчөмүн 3000-3100 сомго чейин көтөрүү каралган. Ал өлкөдө жер салыгынын өлчөмү болор-болбос каражат экенин белгилеп, 1998 жылдан бери өзгөргөн эместигин негиз келтирет. Мен Сокулукка бир 2 ай өкмөт менен барып сүйлөшүп, ошо айыл тургундары менен сүйлөшүп келдим. Силер канча төлөйсүңөр жер салыгын сулуу жерге десем 500 сом төлөйбүз дейт. Жылына 500 сом. А мынакей суб арендага канчадан бересиңер десем, арендага 50 000 сомдон беребиз дейт. 1 гектар жерге 41 сом акча төлөшөт. Бул эмне деген акча? Эмне деген акча? 41 сом азыр акча болбой калды да. Мынакей 2 жумуртканын акчасы. Мындан кабар тапкан дыйкандар менет менен өндүрүлгөн түшүм, кеткен чыгымдарды актабай жатканын айтышат. Суу, техника, жер семирткеч, каражат маселелери түйшөлтүп келет. Андыктан салыктын жогорулаганы буларга кошумча түйшүк жаратарын айтышат. Эми жер салыгына көтөрүшкө мен каршымын. Себеби кайсы эмне жөнүндө көтөрөт, мисалы үчүн. Түшүм болбой атса, жер азыктары начар болсо, жер түшүмдү жакшы бербей атса, өзүбүздө мисалы үчүн биз канча жолу какшайбыз, ырдайбыз, ыйыбыз жетпей атат да, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда баягы жер семиткичке завод бирдеме салса болот эле. Анан эле бул жерде отуруп алып андай кылабыз, мындай кылабыз дегендери туура эмес. Салыкты керек болсо бошотуш керек Кыргызстан. Вообще салык алыш керек эмес жерден. Канча жерлер жатат иштетилбей. Эмнеге? Ошону иштете албай атат. Дагы буга салык кое турган болсо, анда вообще эле иштей албай калышат. Өнүккөн мамлекеттерде дыйканчылардын бардыгы дотацияда отурат. Ошого апарып барышыбыз керек. Эми азыр солярка кымбат, техниканы иштеш кымбат, өндүргөн продукцияны өзүбүз жүгөрү эксек, буудай эксек сатып алган менен барабар болуп атат да. Ошон үчүн бул жактын налогду азайтыш керек. Айрым эл өкүлдөрү коомдук талкууга коюлган мыйзамды кайрадан карап чыгуу керектигин айтышат. Тескерисинче колдоо көрсөтүп, шарт түзүп берүү керек деген негизде. Алар эрте жазда талаага чыгат, ошо менен кеч күздө келишет. Ал жерде кээ биргиде түшүмү жакшы болуп калат, кээ биргиде начар болуп калат, кээ биргиде вообще жоготуп алат. Бул өзүнчө бир мындай да риск аябай чоң да дыйкандарда. Ошон үчүн мен дыйкандар боюнча айтат элем, аларга колдон келишинче тийишпеш керек. Өз арабасын өзү тартып жаткандарга жер салыгын салып, казынаны көбөйтүү натыйжа бербесин эксперттер да айтып жатат. Анткени бул жагдайда жер иштеткен дыйкандардын саны кескин азаят. Өз кезегинде өндүрүлгөн продукциянын баасынын өсүшүнө алып келерин белгилешүүдө. Ансыз да өлкөнүн айыл чарба тармагынын бардык багыттары артта калып, жолго салына электешет. Жер салыгы анын баягындай орусча цепной реакция деп коебуз, ал баа көтөрүлүшүнө алып келет. Себеби ал жерде алынып аткан продукциянын баасы көтөрүлөт, ошол жерди иштетүүдөгү чыгымдардын суммасы көтөрүлөт. Демек ал баягы акыркы сатып алуучу, орусча конечный потребитель дейбиз, ошол сатып алуучуга жетип келгенге чейин анын баасы бир топко кымбаттайт. Демек кандайдыр бир деңгээлде айыл чарба продукциясына болгон экономикалык кризис пайда болот деп түшүнсөк болот да. Эске салсак, буга чейин президенттин жарлыгы менен дыйкандар жер салыгынан 3 жылга бошотулган. 2022 жылдын 1 январынан баштап сугат жер, кайрак жер, жайыт жана чөп чабыш жерлерге салык төлөнбөйт. Өткөн жылы эле айыл чарбасын каржылоого 26 миллиард сом бөлүнсө, быйыл 20 миллиард сом каралган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.